полукту салынып, бетке упа сүйкөп туруп, телефонду мондай койгула дагы блогер болгула. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыңарбы? Мен Кочкор районунан, Баланча айылынан чыгып аттым эле. Мен азыркы мамлекетте болуп аткан саясий көрүнүшкө момда оюм бар. Мен момдай сунушум бар. Могул жерде биздин айылдын, например, тетиң башындагы неме каналдан келип аткан суу арыктан жеп отуруп потеря болуп атат. Ошого деген арык салыш керек. Блоктор менен койса, ошол цементтен агып кетип, как раз суарганга да көбүрөөк суу кетет, сакталып калат. Мисал үчүн айттым. Же болбосо менин эме кызым бар, бүйөөдөн ажырашып келген, мать-одиночка деген статус жок экен. Аларга мать-одиночка деген статус болсо, кандайдыр бир пособие чектелсе деп, ошентип айтмайынча эчтеке жок. Жанагычы инвалид балагачы жана сиз айтып аткан эме мындай өзүнчө бир комната куруп бере алам. Бул эме мындай да, эмеде 7 дубан боюнча бизде представительдер бар. Негизгиси оондун концепциясында жазылган. Былтыр жок 18-жылы Сооронбай Шарипович өзү барып келген эмеге, оондун эмесине катышып келген. Ошол жерде именно инвалидтер жөнүндө кол коюм соглашение кылып келген. Инвалидтердин укуктары бизде аябай тебеленет. Эгерде мындай айтканда мотивация ошо инвалидтерден алгыдай болсок, мына өткөндө биз 19-жылы Сармерден болду. Сармерденде тим эле зыңкылдап